окуп, жана видеолоруңузду көрүп, өткөн ар бир өрөөнүргө бар өткөн сабактарыңызга катыштык, көрдүк. Бирок биз дагы энелер мектебин биздин бала бакчада уюштурдук. Тилекке каршы сиз айткандай эле ошол бала бакчабызга азыраак гана ата-энелер келди да. Бардыгын айттык, бирок ошолордун ишинен терилип 6-7 ата-эне катышып берди. Бирок ошо 6-7 ата-эненин ишинен дагы кайра бири келсе, бири келбей калат. Сиздин болгон ар бир видеоңузду көрүп, китептериңизди окуп, жакшы маалыматтарды алып, биз дагы ата-энелерге ошол сабактарды өтүп бердик. Буга чейин энелер мектебин биз уккан эмесмин, сиздин дагы ага чейин айтып жүргөн китептериңизди окугам, бирок чындыгында сиздин видеоңузду көрүп, өзүм аябай жакшы сапаттарды алдым да. Ар бир балага биз канчалык таалим, тарбия, билим бергенибиз менен ал баягы кап тешик болсо, ал каптан түшүп кете берет экен да. Ошонуңузду алып, мен аябай көп сабактарды алдым. Канчалаган билимдериңизди алдым. Ошолордун баардыгын биз ата-энелерге бергенге дагы аракет кылдык. Аз да болсо сиздин ушул энелер мектебин ачканыңыз, көтөрүп чыкканыңыз бизге дагы түрткү болду. Сизге рахмат. Мынакей сиз айтып жаткан башка мамлекеттер менен биздин Кыргызстан мамлекетин да салыштырыпсыз. Ал жактан да көп нерсеңизди алдым. Бирок чынына келгенде азыркы биздин көйгөй чындыгында эле бири-бирибизге болгон мамиле болуп калды. Мынакей сиз айтып жаткан телефон болуп калды. Мына баардыгыбыз эле азыр көрүп билип жүрөбүз. Азыркы 21-кылымдын эң акыркы оорусу дагы ушул телефон болду да, негизгисичи. Анан жакшы сапаттары дагы бар, терс сапаттары дагы бар да. Биз жакшы сапаттарын алсак, мынакей чындыгында эле үйгө барсак, жолдошубуз телефон кармап турат, балдарыбыз өзүнчө ойноп атат, биз да жанталаш бар телефон. Бүгүн кечки жумуштан телефон чукпай калып, телефон чукпай калайын деп чукуйбуз. Ал эмне болду? Ал менен сүйлөшпөйбүз, өзүбүз деле ага баарлашпайбыз. Негизи баардыгы көйгөй ошол нерседен болот. Азыр мен да кичине сүрдүп атам агай. Сизге өз көзүм менен көрүп, мынакей бүгүн сабагыбызга катышканыма да сизге ыраазычылык билдирип, видеодон көргөн башка, китебиңизди окуган башка, негизги мынакей жүзмө-жүз көрүп, баарлашып, сиздин үнүңүзгө укканга мынакей ыраазычылык билдирем ага. Рахмат баардыгыңыздарга. Мен ушул биргеликке топтоп мугалимдерди, тарбиячыларды алып келген баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирип, негизги бүгүнкү сагыңызга чоң рахмат агай. Чырпыктан Чынарга дейин кетепти. Анан тиги телефондун кармагым келип кеткенде тигини алып келе калып, түшүнсөм түшүнбөсөм деле бирексиз ок. Ошентип өзүм кыстап атам да, ошентип азырынча жаза алмай кылып турсам, акыры бир күнү чындап ошентип айтайын дедим. Биздин өрөөнгө куш келипсиз. Урматтуу ата-энелер, баарыңыздарга жалпы салам. Биз баарыбыз ар жактан ушу агайдын үнүн укканы атайын арзып келип отурабыз. Миң уккандан бир көргөн дейт. Мен агайдын сабактарына чынында китепке жеткениме бир 3-4 жыл болду. Бирок буга чейин ага чейин Шокум журналына агайдын макаласы көп чыгат эле да. Анан мен ошол макаланы окуп, аябай өзүмдү бул келин айткандай жеңилдеп, өзүмдү өзүм оң жолго салып, биринчи өзүмдү тарбиялаганга аракеттендим. Рахмат агай, сиз ушу кыргыз энелерин ойготуп, оң жолго салып, келечектеги Кыргызстан үчүн жакшы, алгылыктуу нерсени баштап жатасыз. Сизге ден соолук, узун өмүр, дайыма ушу эл кызматында жүрө бериңиз деп тиймин. Жана урматтуу агайым, кесиптешим, Гапар агай, Дамир эже, эжелер, ушул токтоого келипсиз. Биз аябай сүйүнүп, сүрдүп атабыз. Сиздин атыңызды мен өзүм тааныштырып кетейин. Анарбаева Жазгүл, номер 6-Мүлкөт атында орто мектебинде иштейм. Кече сизди көрүп, мени ошол жерден да белгилегенсиз. Сиздин вкусуңуз экөөбүздүккө окшош. Себеби шляпам жакты. Агайдын вкусу аябай сонун. Себеби дегенде азыр айтып кетем. Анан кетип калганымы сизден уялып турам, бирок балык кармап кетип калгам да Чычканга. Сиз мындай табышмактатып да, күлдүрүп да сүйлөйт экенсиз. Өзүңүзгө жараша жооп берип атам да. Балык кармап кеткем Чычканга, түшүндүңүз Бул агайды биз биринчи жолу 2 жыл мурун ушул Жамиля деген кесиптешим айтып келди.
биз үчүн да балдардын билимин көтөрүү өтө оор. Биз ушундай тешик таппай кандай кылабыз, кантип көтөрөбүз деген убакта Жамиля келип сүрдөнүп, аябай мынтип жетинбей, прям жана звонок убакта биз мынтип эле калдык, ким экен деп эле калдык. Анан ушундай Баткенде кичинекей айылда бир мектеп бар экен, ушундай билим сапаты күчтүү экен десе, баарыбыз оозубузду ачып аябай таң калдык. Анан бизге чында жомок эле болуп жүрчү сизге жолугуу. Анан сиздин ушундай лекцияларыңыздагы сүйлөгөн сөздөрүңүз бизге видео эмес, бизге аудио болуп келип баштады. Бири-бирибизге жөнөтөбүз баягылардычы. Иш кылып атып угабыз мантипчи, энелерге айтылган сөздөрүн. Анан адам мындай го, өзүн ойлойт го сразу, менде ушул нерсе барбы деп. Ошол нерсени угуп, менде көп эле нерсе бар экен, анан ойлоп койдум, жакшы эле адам окшойм деп. Анан бирок биз мугалим болгондуктанбы, ошондой нерселерге жакын болот экенбиз, агай менен кесиптеш болгондуктанбы, агайдын ойлогон оюн баарыңыздарда бар, мен ишенем, сиздер ошол агай кандай ойлоп атса ошондой ой жүгүртөсүздөр. Анан бирок мугалим эмес, бир туугандарыма, аяштарыма жөнөтсөм, уккулары деле келген жок, агайга болбоңуз. Анан ичимен кейдим. Эми ошол нерсе мына агай ушул бизге көп чыкса, элге көп чыкса, агай кайрылса, биздей болуп алар да түшүнсө деген ой максаттар бар эле. Эми качан келет ал, чыгабы деген да ой болчу, бирок чыгып агай эл аралап, журт аралап, уже энелерди чакыра баштады. Биз да жардам берип, буюрса чакырабыз. Биз ошондо эле энелер мектебин ачабыз деп камынганбыз, саламат кесиптешим менен. Анан бирок ал онлайн болуп, эми жана оору болуп, ушинтип анан токтоп калдык убактылуу. Анан ушинтип агайды айтып жүрүп эле, күйөө балаңыз менен күйөө балаңыз менен эметип кечинде ошон үчүн сиздин маегиңизди сүзүп да уга албай калдым, эмечи түзүк. Анан ажыраша эле кетейин дедик. Агай дей берчи. Андайлар бар болуш керек. Жазгын. Ажырашпаганыңар үчүн бир кол чабалы. Эч качан ажырашпастыгыңар үчүн да кол чабалы. Анан айттым, атам дедим. Агайым, атам. Мен агайдын атын өчүрбөйбүз. Агайдын аты биз турган жерде жашайт. Агайды каякта болсо күйөөбүзгө, балабызга агайдын насааттарын тууган урубуз баарына айтып отурабыз. Ошол, анан агай сизге ден соолук, узак өмүр, көп жашаңыз. Бизге окшогон ата-энелерди, мугалимдерди тарбиялай бериңиз. Сиз капа болбоңуз, сиз келгенде эле кол чаппай койду деп капа болдуңуз. Башында. Анан биз Токтогулдун эли ырчылар келсе деле кол чаппай отура беребиз да. Кодулдар келсе деле кол чаппайбыз. Бирок агайдын агай экени, тарбиячы экени, бизди тарбиялап койду, бир пас деле зал жаңырта кол чапып үйрөндүк. Кол чапканда да. Ошол агай, рахмат сизге келип бергениңизге. Ден соолук сизге, бекем узак өмүр каалайм. Кош келипсиз биздин Токтогул жергесине. Сизден жана бир айткан сөзүңүзгө таасирлендим. Бул жерде отургандагы мугалимдер, ата-энелер да туура түшүнгөндүр. Ар бир адамдын ыйман жүрөгүндө болот дедиңиз да. Анан балдарды мечит, жандай медресе деп эле ушундай эмеге салып койбой, билимди ким алат, техниканы ким өнүктүрөт. Анан мынакей бекте мугалимдер да отурат, баары туура түшүнүп болуш керек. Түшүнөм мен дагы. Азыр мектептин арасында ушу кыздардын хиджаб кийүүсү, мектептин өзүнүн уставы бар да. Мектептин шарты бар, мектеп форма узунураак, жашынакай, ачык эмес, жашынакай кийинсе болот да мектепкечи. Анан баардыгы келип эле ушу мектептеги мугалимдер менен окуучулардын, анан ата-эненин бири-бирине болгон түшүнбөстүгү, карама-каршылыгы болуп калат да. Сиз жана ошо баса белгилеп айтып кеттиңиз. Илим билимди ким алат, техниканы ким өнүктүрүп, ким алып кетет. Анан ал жагына дагы Кудайга көзүбүз, эми Кудай өзү жакшы, Кудай колдосун деп эле баардыгыбыз ушинтип келебиз. Анан мен Facebook баракчасында катталып, ошол жакта көп отурам да, карайм. Азыр дайыр ушул мугалимдердин арасында мушташып атышат, ошол хиджаб тууралуу. Анан кийин дайыр бир эмени айтып кетейин. Ушу Токтогул мектебин, Токтогул шаарынын ичиндеги
бир мектепте окуган кыз тууралуу. Ушу 8 классында хиджаб кийип калды. А мектепте талап коюшат мектеп формасы деп. Ошол кыз 10 класска барганда мектептен чыгып кетти. Андан кийин ушу 5-6 жылга чейин хиджаб кийип жүрдү. 1 жыл мурун чачын кыркты, кадимкидей кийинип алды кайра. 1 жыл болуп калды, 1 жылга жакындап калды, турмушка чыкты, бактылуу болсун. Бирок ошол кызга менин күйгөнүм аттестаты жок калды да. Же аттестаттан жок, же до конца тиги эмени алып кете албады да. Ошон үчүн балдардын өзүн эркине койсок, ата-энелер силерден сурандат элем да. Өзүнүн каалоосу болуп, ошону эрки күчтүү адам алып кетет. Ошо өзүнүн каалоосу. Мектепти бүткөндөн кийин эле жетишет деген ойдомун да. Анан сиздин ошо жана айтып кеткен билим алсын дегениңизге мен таасирлендим. Рахмат. Саламатсызбы агай, биздин Токтогул жергебизге кош келипсиз. Сиз менен жолугуу биз үчүн өтө сыймык агай. Сизге таазим кылам. Мен сиздин ошол китебиңизди окуп өзүмө көп таасир ала алдым. Жана аны дагы өзүмдүн ошо берип жаткан мектебимде колдонгонго аракет кылып жатам. Чынында эле кече бир мен ошол семинарга кечеден бери катышып жатам. Кече бир кесиптеш сүйлөп кетти эле. Агай, мени сактап калдыңыз, ошол дагы бир мугалимди депчи. Ошонун катарына мен дагы кирем агай. Эң алгач ушул сабак берүүдө чынында эле бардыгыбыз окуучуларды кантип тартсак, кантип кызыктырып сабак өтсөм деп кантип балдардын чынында эле азыр могу телефондун айынан балдарды сабакка тартуу аябай кыйынга учурап калды да. Анан чынында эле күнүгө баягы максатыңа жетпей, балдарга бир билим бере алдымбы, бүгүн кандай билим алып кетти болду экен деген кыжалаттыкка салат да. Анан ошол нерсени издеп чынында эле баягы көйгөй болуп жүргөн менин ордум эмес экен бул мугалимдик кесип. Бул кесипти таштап эле койсом мен колуман келбей жатат, балдарды өзүмө имере албайм, же болбосо өзүм билип турган билимди бере албай атам. Балдар мени ушундай бир четтен карап аткандай сезилип турду да агай. Анан ошонун чарасын издөө менен баягы изденип баштадым да. Эң алгач ошол Нуржигитти Кадырбековду көпчүлүгүбүз эле билебиз. Ошол агайыбыздын китептерин окудум, семинарларын уктум. Чынында эле келип отуруп анан сиздин дагы бир жолу айым китебиңизди окугам. Анда эч баягы бир окуганым менен эсиме эч нерсе албаптырмын да. Кийин өзүмдү тааныгандан кийин анан ошол балдарга ошол билимди берем деп отуруп анан кийин мен өзүмдү таанышым керек экен деп өзүмдү таанып үчүн өзүмдүн үстүмдөн иштеп баштадым да агай. Анан ушул жерде инсандык өнүгүү деген жана өзүңүздүн өзүн таарбиялоо китеби боюнча азырга чейин ошол китебиңизди окуп таасир алып атам да. Анан эң алгач билим берүүдө биз өзүбүздү биринчи тарбиялашыбыз керек экен, өзүбүздүн үстүбүздөн иштешибиз керек экен. Анан кесибибизди эң мыкты деңгээлде, жогорку деңгээлде билишибиз керек экен да агай. Балдарга биринчи ошолордун мээсине сиңирүү. Анан кийин кээ бирде ойлойт экенсиң, ушул мен берип аткан билим менен, тарбия менен балдар келечекте өзүнүн жолун таап кетүүгө себепчи болсом экен деп калат экенсиң да агай. Ошон үчүн азыр чынында эле кызыгып турган убагым. Алар менен биргеликте мен окуучуларды кантип тартам деп атканым менен анан ойлодум агай, окуп изденгенден кийин окуучуларды кантип тартыш керек экен дегенден кийин биринчи ата-энелерди окутуш керек экен дегенге келдим да агай. Ата-энелерди биринчи тартыш керек экен дегенгечи. Анан ата-энелерди биргеликте ошол мектепке чакырып ата-энелерди окутсак, ал барып баласына билгенин, тарбиясын үйрөтүп отуруп, анан чогуу биргеликте анан мыкты келечек жаштарын алып чыгат экенбиз да агай. Ошону менен мен сөзүмдү жыйынтыктагым келет бир сөз менен. Сөз болот экен, андан кийин өз болот экен дегенге сөзгө аябай дегендей таасир бере алдым. Сөзүмдү ушул сөз менен жыйынтыктайм агай. Сизге ден соолук. Бизге дайыма ушундай өзүнүн ордун таппаган мугалимдерге
баягы өзүнүн үстөбүнөн иштөө менен биргеликте өзүнүн кесибин сүйдүрүп дагы берип жаткан окуучуларын да сүйдүрүп, алар менен кошо ата энелерин биргеликте сүйдүрүп атасыз агай. Рахмат сизге агай. Чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Чокоев мектеби. Нургазы кызы Айгүл, кыргыз тили мугалими. Кол чабалчы. Азыркы сүйлөгөн кызыбызга. Рахмат Дамира. Мынакей биздин Токтогул районунун мектептеринде мына ушундай мугалимдер бар экенине сыймыктандым. Мен деле пенсионер болуп иштеп жүргөн эжекемин. Анан биздин жергебизге кош келипсиз, Гапыр агай. Ушул мен дагы 45 жылдан бери мектеп агартуу тармагында иштеп келатып, анан кийинки кездеги биздин Кыргызстандагы кайдыгерлик жүрөгүмдү көп өйүчү да. Анан сиздин макалаларыңызды газеталардан, журналдардан окуп мен дагы кандай гана мен ойлогондой адам. Кантип мен мындай деле макала жазган жокмун, бирок деп ушундай ойлончу элем да. Анан мына кесиптештерим айтты, ата-энелер айтты, сиз менен бүгүн бетме-бет баарлаштырган Кудайыма миң мертебе шүгүр. Тооба. Бар болуңуз. Анан дагы эмнени айтайын дедим эле? Унутуп кеттим дагы. Бир китеп окудум эле. Бир өлкөнүн өнүгүү сырлары деген. Ушул кайдыгерликти ким чечет? Биз кантип биргелешебиз? Бул кайдыгерликтен кантип кутулабыз? Биздин Кыргызстандагы өнүгүү, өсөбү, тиякты карасак деле бир коррупционердин атын угабыз, бияктан деле угабыз. Дегеле биз кыргыздар намыстуубузбу деп, ал билимди мындай каалоо болсо ала алабыз. Анан бул тарбия деген жөргөктөн эле, өзүңүз айткандай ошо бойдо бүткөндөн эле бала 0 жашынан эле пайда боло турган нерсе экен да. Анан ушу бир кыргыздын синелманы чыкса дечимин. Сиз бүгүн синелман болуп бериңизчи. Кыргызстандын өнүгүшү үчүн. Түрө кыдырып жүрүп турсуз, Кыргызстанды түрө кыдырып жүрүп турсуз, ушул ишиңизди артка кайтпаңыз. Артка кайтпаңыз. Биз дагы сизге Кыргызстандын эли финдер синелманга эстелик тургузгандай, эстелик тургузган деңгээлге жетели. Бар болуңуз, ишиңизге ийгилик. Сөздөрдү айттыңар, рахмат. Эми мен алардай улуу адам боло албай, ушу ортодон төмөнкү болсом эле болот. Мага ушундай. Кудай оюңуз, сөзүңүз ушунчалык мыкты экен. Айрыкса мына эжекей Дамира Заведующий району шундай мугалимин бар экен. Ошондой мугалим тарбиялап атат да Дамира эжекей, көрбөйсүзбү? Эжекеңиз деп ошо сүйлөгөн кыздын баркын, эжекейдин баркын көтөрүп